2020 жыл Кыргызстанда Россия Федерациясы менен кызматташуу, ал эми Россияда Кыргызстан менен кызматташуу жылы. Мындай чечим Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын учурунда кабыл алынган. Кызматташуунун алгачкы кадам катары Баткен шаарында российская газета «Алиас» ачылды. Мы открыли год Российской Федерации в Кыргызской Республике именно Биз Кыргызстандагы Россия Федерациясы жылын Баткенде ачып отурабыз. Орусиядагы Кыргызстан жылын туура 1 айдан кийин 17 февралда президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путин Москва шаарында расмий түрдө ачышат. А биз Баткенде ачып алдык. Баткен Бишкектен жана Москвадан алдыда баратат. Москвы впереди Бишкек. Это здорово, это символично. Кыргызстан менен Россия Федерациясы стратегиялык өнөктөш мамлекет катары кызматташып келет. Бажы биримдигинде, Евразия экономикалык биримдигинде да мүчө мамлекеттерден. Ага ылайык Баткен облусу жарыяланган жылдын алкагында экономикалык соода-саттык тармагында да кызматташуу алакалары ишке ашарын мерчемдөөдө. Мына Бажы союзунда жана Евразиялык экономикалык биrdikte мүчө, мына ошонун алкагында дагы иш жүргүзсөк болот. Биз аны менен бирге өзүнчө дагы мына быйылкы жылы Россия Федерациясынын ишкерлерин бул жака тартуу менен бирге бул жерде ушул ишканаларды ачуу, кайра иштетүү, мындайча айтканда чоң кичи ишканаларды ачуу боюнча биз иштерди жүргүзөбүз. Ошол эле учурда Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан да жеңилдетилген насыялар берилип келет. Бул аймактарда жумуш ордун түзүүгө жана эки өлкөнүн кызматташтык мамилесин жакшыртууга багытталган. 2019 жыл ичинде аталган фонд аркылуу 50 миллион сомдук насыялар берилген. 23 ишкер ошол Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду аркылуу 50 миллион сомдон ашуу кредиттерди алып, ошол ар кандай багыттагы ишканаларды ишке киргизди 2019 жылдын жыйынтыгы менен. Бул деген өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ өстү. 2020 жылда эле ошол кредит алуучулардын саны жакшы болот деген биз чоң үмүттөбүз. Мындан сырткары Баткен облусунда сырткы миграциянын агымы да күч болгондуктан өкүлчүлүк мигранттардын талаптарын жана муктаждыктарын чечүү үстүндө да атайын иш-чаралар кабыл алгандыгын билдирүүдө. Кыргыз-Орус мамилесинин алкагында ошол биздин тургундар, Россияда иштеп аткан тургундарга дагы өзгөчө мамилелер жасалып, алар койгон талаптарды чечүү үстүндө, аларга шарттарды түзүү боюнча бир мамлекеттик иш пландар бар. Кудай буйрса, ошол мигранттардын муктаждыктарын суроо талабын канааттандыруу боюнча дагы өзүнчө иш-чаралар кабыл алынган. Кыргызстан менен Россия Федерациясынын кызматташуу жылынын алкагында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүсү күтүлүүдө. Бул жыл Баткен облусу үчүн да мааниси чоң экендиги айтылууда. Жибек Абдуллабаева, Салам медиасы.